Мына достор, буюрса мээримдүү тыйын акциялардан түшкөн каражаттын эсебинен 9 жаштагы Арзат карындашыбыздын Туркияда болуучу операциясына 100 000 сом акча каражаты бөлүнүп берилди. Өзүнүн атасы казыга калыш келди. Иншаллах баарыңыздар дуа алып коюңуздар. Операциясы ийгиликтүү өссүн. Азыркы учурда операцияга даярданып жатат. Assalamualaikum урматтуу мекенештер, кайрымдуу ага эжелер, достор, журтугандар. Бүгүн буюрса бизде жакшы жаңылык. Анткени оор дарт менен көрүшүп аткан биздин 9 жаштагы Арзат карындашыбыздын операциясына өзгөчө мына Ош шаарындагы жалпы эле кайрымдуу элибиздин колдоосу менен өзгөчө мээримдүү тыйын акциясына түшкөн каражаттан азыр Арзат карындашыбыздын атасына 100 000 сом өлчөмдөгү акча каражатты өткөрүп берип атабыз. Өзгөчө ырашып ушул мээримдүү тыйын толтуруп аткан ар бир ата энеге, ар бир жаш досторго, кайрымдуу ага эжелерге терең ырашып билдиребиз. Сиздер тыйындап салган акчаңыздар ушинтип топтолуп бир карындашыбыздын буюрса жакшы болушуна, бир карындашыбыздын өмүрүнө өмүр жашоосуна бир аз болсо дагы уланышына сиздер себепчи болуп атасыздар. Буюрса агабызга көп берип атабыз. Assalamualaikum кыргыз элим. Мен ушул элим басымдуу фонддон Арзат кызымдын операциясына 100 000 сом акча каражатын алдым. Мен ушу мээрим тыйын кутушасына толтурган ар бир кыргыз элиме чоң рахмат. Юбилейм атынан ыраазычылык билдирем. Чоң рахмат, Алла разы болсун. Урматтуу кыргыз элим, сиздердин жардамыңыздарга муктажбыз. Көк Жара өлкөтүнүн Алашан айылынын тургуну Абдрахманова Арузат болгону 9 жашта. 1 жылдан бери ак кан оорусу менен ооруп, мына ушул илдет менен алышып келет. Учурда Турцияда боло турган операцияга $100 000 акча керектелгенине байланыштуу кайдыгер эмес мусулман бир туугандарыбыздан жардам сурайбыз. Көптү көрсө көл болот дейт. Анықтан баарыңыздар колдон келишинче жардам бериңиздер. Баарыңыздардан Аллахым ыраазы болсун. Жаратканым жакшылыгын сизге өрө болсун.